Билим жана илим өнүгүүнүн башата. Бул жааттагы жаңы чакырыктар жаңы бийиктиктерди багынтууга жол ачат. Өсүп келе жаткан муундардын татыктуу билим алышын, бүтүрүүчүлөрдүн эмгек рыногуна жогорку деңгээлдеги даярдык менен кадам таштоосун билим берүү гана камсыздай алат. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын жаңылоо министрликти чечкиндүү кадамдар менен алдыга жылууга үндөдү. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдан берки топтолуп келаткан көйгөйлөрдү анализдеп чыгып, аларды тез арада чечүү, буга чейин коомчулукка жат көрүнүш катары кабыл алынып келген тенденцияларды өлкөнүн билим берүү тармагына интеграциялоо процесси башталды. Баштоонун убактысы келип жетти. Урматтуу кесиптештер, сөзсүз бүтүрүүчүлөр спорттун жана искусствонун бир түрүндө шыктандырышыбыз керек. Баланын талантын ошол тармакка ачып, мектептер маданий борборго, мектептер спорт аянтчасына, мектептер өнүгүүнүн борборлоруна айланыш керек. Бардык региондордо, бардык айыл жергелеринде мектеп ошол айылдын борбору болуш керек. Адамдык потенциалды өнүктүрүү баланын эрте өнүгүүсүнөн, бала бакчадан башталат. Демек, эрте өнүктүрүүдө билим берүүнүн артыкчылыгы болушу керек. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, келечек үчүн билим берүү долбоорунда дагы ошол 500 кыска мөөнөттүү бала бакчаларды дагы биз ар бир региондо, ар бир райондо ошо имараттарды тандап алып, ошол оңдоо түзөө иштерин киргизип, керектүү методикалык материалдарды алып барып, биз ошо 2022 жылы, 25 жылга чейин ошо 500 бала бакчаны да ача башташыбыз керек. Мектепке чейинки билим берүү жаатында министрлик тарабынан бир топ алгылыктуу иш-чаралардын орундалуусу күтүлүүдө. Алсак бала бакчалары менен камтуу максатында Дүйнөлүк банк сыяктуу өнөктөштөрүбүз менен 500 кыска мөөнөттүү бала бакчалары ачылат. Жыл сайын 50дөн балдарды өнүктүрүү борбору ачылып турат. Айыл жергесиндеги айымдар ишкердигин өнүктүрүү максатында мектепке чейинки билим берүү уюмдарын жана жеке тарбиячыларды сертификациялоо иштери жөнгө салынат. 5000ге жакын тарбиячы квалификациясын жогорулатат. Имараттарды эффективдүү пайдалануу максатында атайын пилоттук долбоор даярдалып жатат. Мектепке чейинки билим берүүнүн эң негизги максаты балдарды мектепке, жашоосуна, келечекке даярдоо, алардын алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу, ата-энесин сүйгөн, улууларды урматтаган, кичүүлөрдү ызаттаган, мекенчил, патриот, өз алдынча эркин ой жүгүрткөн, эркин ойноп, ырдап, бийлеп, сүрөт тарткан, эне тилинде эркин сүйлөп, экинчи тилде баарлаша алган, келечектеги зээндүү, чыгармачыл жаштарды тарбиялоо. Мектепте адамдык потенциалды өнүктүрүү уланат. Мектептин бүтүрүүчүсүнүн модели албетте бала бакчадан дагы кеңири. Бул моделдин илимий жактан да, руханий жактан да өнүгүүсүн камсыз кылуу максаты турат. Окуучулар 2025 жылы өтө турган эл аралык PISA изилдөөсүнө катышат. Алардын логикалык, математикалык ой жүгүртүүсү өнүккөн, ойлоп тапкыч, изилдөөчү жана маалыматтык технологияларды активдүү колдонгон окуучу болуп жетишүүсү үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр пайдаланылат. Дал ушундай окуучулар планетанын жакынкы ондогон жылдардагы өнүгүүсүн аныкташат. Инженердик техникалык багыттагы өнүгүү, STEM билим берүү талап кылынууда. Бул багытта балдар креативдик инженерияга жана технологияга, астрофизикага, робототехникага берилиши керек. Мектеп жашында өзүнүн дараметтүү жөндөмүн ачып, анын ичине аны ишке ашырып көргөн бүтүрүүчү коомдогу чыныгы жашоого даярдык алат. Коюлган максатка анын маданияттуу, адеп ахлактык каражаттарын тандоо менен жетүүгө үйрөнөт. Балдарга кошумча билим берүү бүгүнкү күндө креативдүү ой жүгүрткөн жана мезгилдин чакырыктарына туруштук бере алган баланын эркин инсанын тарбиялоо милдети алдыбызда турат. Кыргызстандын мектеп бүтүрүүчүсү Денисак жашоонун, интеллекттин жана руханий жактан бай, чыгармачыл инсандын үлгүсү болууга тийиш. Бул жаатта мектептеги билим берүү башкармалыгы стандарттарга жаңычыл көз караштагы нускамаларды киргизүүгө белсенди.
Бул максатта 2023-2024 окуу жылынан тарта акырындык менен 12 жылдык билим берүүгө өтүү процесси башталат. 12 жылдык билим берүүдө өзүнүн келечекте ким болоорун анык билген, чечкиндүү бүтүрүүчүлөрдүн моделин калыптандырууга басым жасалат. Муну ишке ашыруу үчүн албетте мектеп жетекчиси чечкиндүү, жаңыча ойлоно билген, замандын чакырыктарына туруштук бере ала турган, атаандаштыкка жөндөмдүү болууга тийиш. Ошондуктан учурда республика боюнча мектеп директорлорун дайындоонун жаңыча методу ишке ашырылууда. Билим берүүнүн сапатын баалоо борбору тарабынан ишке ашырылып жаткан конкурс коррупциясыз тандоонун мыкты үлгүсү болууда. Билим берүү тармагында эмгектенгендердин айлык маянасы көтөрүлдү. Алдыда мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу максатында да көптөгөн программалар ишке кирет. Мугалимдер ушул окуу жылынан тарта окуучуларды акырындык менен PISA изилдөөсүнө даярдай баштайт. Биздин 12 жылдык билим берүүдөн башталып, буюрса 1-2 класста баа коюу деген система болбойт. 1-2 класста балдар мектепке көндүрүлүп, кызыктыруунун жүрүшү менен оюндардын негизинде билим берүү системасы калыптанат. Ал эми 3 класстан баштап балага баа берүү системасы кирет. Бааны азыркы күндөгүдөй 5-тик балл менен беребизби, 10-дук кылабызбы, 7-тик кылабызбы, ал жөнүндө азыр атайын иш баштадык. Бала ата-эне жана мектеп 3 бурчтугун түзүү максатында ата-энелер мектеби ишке кирүү алдында турат. Октябрь айынан тарта мугалимдерди категориялык аттестациялоо жараяны башталат. Аттестациядан каалаган мугалим өтүп, ээ болгон категориясына жараша айлык акысына кошумча төлөм ала алышат. Министрликтин дагы бир багыты бул мугалимдердин профессионалдык өнүгүүсүнө басым жасоо. Азыркы учурда ошо биз айтып коебуз, мугалим бул мектептин локомотиви деп. Анан ошондуктан мугалимдерибиз канчалык деңгээлде өсүүгө умтулса, канчалык деңгээлде ошо окуучуларга анан өзүн өнүктүргөнгө аракет кылышса, ошончолук билим берүү системабыз өнүккөнгө кадам таштайт. Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү тармагында бир ордунда туруп калган жок. Мындан ары заман талабына ылайык актуалдуулугу арткан артыкчылыктуу кесиптерге өзгөчө басым жасалат. Акыркы жылдары кесиптик лицейлердин материалдык техникалык абалын чыңдоого өзгөчө басым жасалып, окуу жылын кыскартууга кадамдар ташталууда. Кесиптер оптимизацияланып, окуу өндүрүштүк комбинаттар өнүктүрүлөт. Дуалдык окутуу жана бүтүрүүчүлөрдү көз карандысыз сертификациялоо ишке ашат. Формалдуу эмес окутуунун натыйжаларын таануу, тагыраагы валидация киргизилет. Өнүккөн өлкөлөрдө тескерисинче башталгыч кесиптик окуу жайда окуган студенттердин саны көп болот. Алар анткени чыныгы экономикалык баягы слойду тейлеп турган, катмарды тейлеп турган ошол тармак. Андыктан биз профтех лицейлердин өнүгүшүнө, аларды жабдууга, алардын материалдык техникалык базасын чыңдоону приоритет катары кабыл алабыз. Колледждер академиялык эркиндикке ээ болушат. Дисциплиналардын 10% гана мамлекет тарабынан, ал эми 90% колледждин өзү тарабынан аныкталат. Университеттерге караштуу колледждер оптимизацияланат. Улуттук рейтинг түзүлөт. Көз карандысыз сертификация борборлорунун базасында бүтүрүүчүлөрдү сертификациялоо, ошондой эле өндүрүштүү окутуу киргизилет. Жогорку окуу жайлары эми билим гана бербестен, билимдин, илимдин, бизнес жана өндүрүштүн айкалышкан жерине айланат. 5 университетке өзгөчө макам ыйгарылды. Алар экономикалык жана өндүрүштүк эркиндикке, стандарттарды, абитуриенттерди кабыл алуу эрежелерин өз алдынча бекитүү, филиалдарды жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен ачуу жана башкаруу системасын өз алдынча өзгөртүү укугуна ээ болуу менен аларга талаптарда ошончолук жогорулай турган болду. Андан сырткары билим берүү системасындагы сапатты камсыз кылуу, ал жердеги кандайдыр бир коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн бүгүнкү күндө адам факторун жокко чыгаруу негизги маселе деп эсептейбиз. Анын алкагында биз 1-2 жылдан бери жасалып жаткан жумуштан ары бекемдеп, андан ары улантып атабыз. Бул онлайн кабыл алуу. Онлайн кабыл алууну биз кесиптик билим берүүнүн 3 деңгээлине чейин киргизе алдык. Буга чейин колледждер, анан университет, институттарда онлайн кабыл алуу келген болсо, быйылкы жылдан баштап биз кесиптик лицейлердин деңгээлинде дагы онлайн кабыл алууну ишке ашырып атабыз. Педагогикалык багытта окуган мыкты студенттерге стимул берүү максатында алардын стипендияларда курсуна жараша жогорулап турат. Мындан ары жождорго кабыл алуу жана жалпы республикалык тестирлөөнү тапшыруу жылына 2 жолу жүргүзүлөт. IT тармагын өнүктүрүү максатында өлкөнүн 7 университетинде IT мектептери, жождордун базасында стартап борборлор ачылат.
biz buyursak 31 avgustda же 1 sentyabrda 31 жогорку окуу жайда бизнес инкубаторларды тушоосун кесүүнүн астында турабыз. Бизнес инкубаторларды ачкан учурда урматтуу кесиптештер, студенттер өздөрүнүн идеяларын, бизнес идеяларын келип ал жерде ишке ашырмакчы. Ага дүйнөлүк банк тарабынан $4 миллион кредит акчабыз даяр. Ошону менен Акылбек Үсенбековичтин өзүнүн жеке демилгеси менен жакшы идеяларга мамлекеттик кредиттерди берүүнү баштайбыз. Билим берүүнү санариптештирүү биздин тармактын кечиктирилгес багыттарынан бири. Бул жаатта министрлик мектепке чейинки билим берүүдөн баштап, жогорку кесиптик билим берүүгө чейин камтууну камсыз кылууга жетишти. Алдыда дагы электрондук күндөлүк, электрондук журнал, электрондук китепкана, жада калса электрондук мектептин да ишке кирери күтүлүүдө. Бул жаңычылдыктардын бир гана убакытты үнөмдөбөстөн, миграцияда жүргөн мекендештерибиздин балдарына өз тилинде, аралыктан билим алуусуна шарт түзүү сыяктуу бир топ артыкчылыктары бар. Маалымат актуалдуулугун жоготуп коюу өзгөчөлүгүнө ээ. Андыктан билим берүүнү да 21 кылымдын талаптары менен эриш аркага алып жүрүү маанилүү. Бул максатта эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен жыл аягына чейин республиканын 1200 мектебине 25 000 компьютердин жеткирилүүсү күтүлүүдө. Санарипти тарабынан көп пландар коюлду. Ошолордун артынын баары ишке ашты. Бүт баары мугалим болсо бир өзүнүн логин пароль менен кирип, бүт системага авторизация болгон чоң максат койдук. Анткени ар бир системага өзүнчө логин пароль жасабастан, бир логин пароль менен, бир код менен бүт системанын баарын бириктирүү процесси ишке ашырыла башталды. Илим тармагына да өзгөчө көңүл бурулат. Алсак, илим системасы децентралдаштырылат. Илимдин, инновациялардын жана өндүрүштүн синтези түзүлөт. Аны өлкөнүн экономикасынын талаптарына жана артыкчылыктуу багыттарына ылайыкташтыруу, жогорку окуу жайларынын жана илимий изилдөө институттарынын бириккен аянтчыларынын базасында илимди өнүктүрүү, келечек улуттук илимий изилдөө борборун түзүү жана башка сыяктуу чечкиндүү кадамдар ташталары күтүлүүдө. Эң негизги тармактарыбыздын бири бул илим системасы. Илим багытында биз илим системасын децентралдаштырабыз. Мындайча айтканда, жалпы жогорку окуу жайларда илим активдүү түрдө система катары кирет. Илимдин инновацияларын жана өндүрүштүн синтези ишке ашырылат. Илимди өлкөнүн экономикасынын талаптарына жана артыкчылыктуу багыттарына жараша ылайыкташтырып жүргүзөбүз. Андан сырткары жогорку окуу жайларын жана илимий изилдөө институттарынын бириккен аянтчалар базасында илимди өнүктүрүү ишке ашырылат. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын базасында өзүңүздөр билесиздер жогорку технологиялар паркы бар. 5000 адис иштей турган IT паркын түзүү демилгесинин астында турабыз. Биз жасап келген, жасап жаткан жана алдыда ишке ашыра турган кадамдардын баары бир гана билим берүү системасын алдыга жылдыруу максатын көздөйт. Андан сырткары урматтуу кесиптештер, эң негизги сиздер менен жаза айткан реформабыз бул мазмундук реформа. Биз берип жаткан мазмун, контент актуалдуу болууга тийиш. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жылдан кийин биздин бүгүнкү күнү бизден билим алып жаткан балдардын жашоо турмушуна керектүү болууга тийиш. Мына ушул мазмундук баардык жасалып жаткан ушул реформанын баары жыйынтыгында урматтуу кесиптештер бир гана багытка бурулуш керек, ал сапаттуу көтөрүү маселеси. Ошол багытта сиздерден жигердүү иш алып барууну суранабыз. Билим берүү жалгыз гана бул тармакта иштегендердин кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Анткени билимдүү коом кубаттуу өлкө. Биз билимдүү жана илимдүү коомду түзүү үчүн замандын чакырыктарына даярбыз. Себеби биз үчүн жаңы чакырыктар, жаңы бийиктиктер.